биринчи барып 2-3 айдай окудум. Андан кийин контракттардын суммалары чыкты. Канча болчу? $32,000 болчу. Анан $32,000 ал убакта аябай эле чоң сумма болчу. Эми ошону уккандан кийин мен курс деле бир аз узатайын деп чечтим. Англис. Андан кийин жооп келбей, көпкө күтүп процесс көпкө созулуп кетти. Анан убакытты тике кетирбей иштейин деп чечтим. Анан жумуш издеп ар бир жерге жанагы резюмемди таштап анан KFC'ден кабыл алдык деп келди. Анан KFC'ге бардым, интервьюдөн бат эле өттүм. Андан кийин кандай жумуш десем, жана тамак элдер тамак жеп бүткөндөн кийин тамагын стол мисин тазалап, полду жууп, туалеттерди тазалап, ушул бошондой жумуш болчу. Анан бир жагынан мындай ойлодум да, мен паланчанын баласы болсом алайда. Анан бул жака келип лицейде окусам, анан Бишкекте окусам, анан мен туалет жууганды кандай болуп калат депчи, өзүм аябай өзүм менен өзүм күрөштүм да. Суроо берем, жооп берем, өзүм суроо берем, өзүм жооп берем, кеңеште турган адам жок. Анан мейли ушул жерден баштай берейин, эми түбөлүк иштебесем керек бул жерде деп. Анан кепканы кийдим да, кепканы кийгенде дагы моундай кийгизип, мындай ошо көзүм, бетим таанылбай тургандай кылыпчы. Мени бирөө таанып калып эле ошо жерде Эмирдан деп мындай желекке чапчудай болуп сезилчү да. Эч ким деле тааныбайт, эч бир деле кыргыз жок ал жерде ал убакта.